Salam dostlar. Bul Jomoktorдун düýnösü. Bugün sizlerdi akıldı ulak, aylaker tülkü, kayraktуу torgoy, jana dagı köpdөгөн kızıktуу kaarmandar kütüp jatat. Ar bir jomokton sizler жаңы sabak alasızlar. Oşonduktan ayağına çeyin görüp çıgıңızдар. Antkeni en kızıktуу okuyalar aldıda. Kırgız el jomogo. Kim güçtü? Kıştın günü tızılgırgol su içkeni, jiyektegi badaldan sayga çıgat. Muzdun üstüne aylanıp uçup jürüp, kök muzdun üstüne kongondo, çımçıktın kuyruğu muzga jabışıp toңup kalat. Oye, kök muz, bul düýnüde senden başka güçtүү eçkim jok bu dep surayt. Kök muz жооп берет. Menden güçtүү jamgır. Al jawap kelgende bir zamat tele erip ketem deyit. Oşol zamat aba rayı özgörüp jamgır jay başladı. Jamgır jaap jabay turup ün çıgarat. Menden jer güçtүү. Kançalık tөгüp kuyup jasam da siңirip alat deyit jamgır. Jer oşol zamat tars turs etip gelip başın götörüp, menden tokoy güçtü. Al menin üstünde kaptap, tokoy basıp ketet deyit jer. Şuuduragan tokoy uzun boylu eleski aylanıp payda bolot da, güçtü dep örttü aytsaňar bolot. Al kaptasa, soolugup söngögüm gana kalat deyit tokoy. Ey, emne dep atasın dep ört payda bolot. Şamalda estep korkkonun aytıp başkaların taң kaltırat. Şamal sokkondo jer tappay, kayakka kaçarımdı bilbey kalan dedi ört. Şamal şamaldap gelip baarın uçurup jiberdi. Kançalık soksom da bılk etip koybogon çöptü esimden çıgarbayım deyit şamal. Jerdegi kök çöp alardı karap, meni güçtü dep şıldıngdap jatasыңarby? Meni koy basıp jep salalat. Oşogo menden güçtü koy dedi. Jayılıp жүрgön koroodon koy gelip, çöptü jep tamşanıp turup süйлöp baştayt. Meni karışkır kuup, kanımdı içip edet. Al baarынан korkunuştuu deyit koy. Karışkır kunak basıp gelip baarına göңүл burdu. Siler emmi dep jatasыңар? Baarыңар makoo sunar. Adam baarыңарdan güçtүү dedi karışkır. Adam balası gelip kırgolgo kıltak koyup tutup alat. A muzdu bolso, teşe balta menen urup jarıp salat. Jamgır katuu jaasa da adam basıp jüre beret. Жерди bir жылда эки рет айдап эгин эгет. Адам токойду каалагандай кыйып, өз пайдасына жумшайт. Өрттү ар кандай ыкма менен өчүрүп күйгүзүп алат. Шамалдын күчүндө өз пайдасына иштетет. Адам көк чөптү чаап, мал мүлкүн алып кетет. А койду болсо, союп, этин бышырып жеп коет. Табияттын бүт кубулуштары адамга жаралган. Бул дүйнөдө баарынан акылдуу, баарынан күчтүү адам деп сөзүн бүтүрөт. Кары арстан bir gün ооруп үңкүрдө жатып калды. Токойдогу бүт жаныбарлар арстандын ден соолугун сурап келип жатышты. Bir гана түлкү келген жок. Карышкыр түлкүнүн келбегенине кубанды. Анткени түлкүнү жамандаганга шылтоо табылды. Карышкыр арстанга барып, сизди түлкү падыша катары эсептебейт.
Esептесе ден соолугуңузду сурап келмек беле, деп кайраштырды. Аны угуп бара жаткан түлкү угуп калды. Сени шашпа карышкыр, деп кеңкеди түлкү. Ачууланган арстан түлкүгө, сен эмне үчүн менин көңүлүмдү сурабай, кайда жүрөсүң, деп каарыды. Түлкү калп эле шашкалактап, урматтуу падышам, сиздин ооруп калгандыгыңызды угуп, сиздин дарттыгыңызга даба болчу дарына издеп, төрткө төрт бурчту кыдырып келдим. Анан таптыңбы? Ооба, таптым. Ал кандай дар экен? Көптөгөн табыптарга бардым. Баарынын жообу бирдей болду. Түлкү айта баштады. Карышкырдын терисин тирүүлөй сыйырып, ага жылуу бойдон оронош керек экен. Арстан түлкүнүн айтканын жасай салат. Арстан айыктыбы жокпу ким билет. Карышкыр бирөөгө жамандык кылам деп жазасын алат. Бирөөгө ор кассан, ген кас, өзүң түшөсүң деген ушуда. Жомок, акылдуу улак. Кыштын кардуу күндөрүндө жалгыз эчки тоонун зоосунда кыштап жүрөт. Ал кооросунан курттап жүрүп калып кеткен эле. Тоодо оттоп жүргөн эчки аска зоого чыгып алат. Кой чумандан алыстап кетет. Төмөн караса, койлор эчак эле айдалып кеткен болот. Эчки аска зоодон жалгыз түшсө, ит кушка жем болорун билип, тоодо кыштоону чечет. Жаз келип, эчки эки улак тууп, бири ак, бири кара улактуу болот. Бир күнү ак улак энесине кайрылып, коробузга кошулбасак жашообуз кыйындап баратат. Ошондуктан кеттик деп, тоодон ылдый көздөй жол башташат. Таштан ташка секирип, суу кечип, жолун улантышат. Биринчи жолдогу суносу. Куу түлкү жолдон кезигет. Түлкү эчкилерге: «О, кандайсыңар? Кайда бара жатасыңар?» дейт. Кара улак күлүмсүрөп: «Бизди карышкыр үңкүрүнө чакырды эле. Ошого бара жатабыз. Жүрү биз менен. Ал тигине бизди күтүп отурат», дейт. Коктууда карышкырдын турганын көргөн түлкү куйругун түйгөн бойдон качат. Карышкыр келе жаткан эчкилерди көрүп, карным ачканда тамак өзү келе жатат коя. Карышкырга жакындаганда, кара улак бизди тетигиндеги тоонун түбүндө арстан күтүп жатат. Ал сени издеп жүрөт болчу. Ак улак арстанга: «Сен барып келчи», деп кайрылат. Карышкырдын шаштысы кетип, артын карабай качып жөнөйт. Ошондон улам ылдый тарапка аман эсен түшүшөт. Адырдын башынан алыстан койлорду көрүшөт. Эчки эки улагы менен койлор тарапка жөнөшөт. Алар короо тарапка келип, короого кошулушат. Акылдуу улактар менен эчки короого кайтып келишет. Короз таң атпай туруп, канатын каккылап, жакын жердеги бир жыгаштын башына конду да, үнүн күчү жеткенче кыйкырып жатты. Анын добушун уккан түлкү дароо эле чуркап жетип келди. Түлкү жалма-жан мактаганга өттү. Ата теги жакшы болгон немелер экен да. Үнүң дүңгүрөп, жан-жаныбарларды ойготуп, тиричилигин баштатканына эмне жетсин? Таң атарда ататада көзүн жумуп алып, каттуу кыйкырчу, деп сөздөрүн төгүп чачып жатты. Бирок түлкүнүн бир ооз сөзү угулса, бири угулбай, корозду бир аз күмөндөдүрдү. Ататадай болуп, бир жолу көзүдү бекем жумуп, каттуу кыйкырып берчи, деп суранды түлкү. Короз көзүн бекем жумуп, күчүнчө кыйкыра баштаганда, түлкү аны шып кармап, колтугуна кысып алып жөнөдү.
Түлкүнүн ийинине жакын калганда, короз оор үшкүрүнө сүйлөдү. Силердин ата тегиңер да жакшы болушкан. Айрыкча апаң олжосун жээрде көзүн жумуп, жакшы тилек айтып, эки алаканын жайып бата кылчу экен. Ошон үчүн укун тукумуңар уланып келе жатат да, деди. Түлкү токтоп калат. Чын эле ошондой эмеспи, деп ойлоно түшүп, көзүн жумуп, Куран окугандай эки колун жайды. Ушуну күтүп турган короз, анын колтугунан чыга качып, жакын эле турган талдын бутагына чыгып кетти. Түлкү көзүн ачса, короз жок. Ушундайча, короз түлкүнү айласы менен алдап аман калыптыр. Омой оғат издеген карышкыр күндөрдүн биринде бир дыйкан көк жайыкта чөп жаап, түштөнүп алайын деп баштыгынан нан алып жеп отурса, бадалдын арасынан ач карышкыр чыгып жакын келип: «Эй адам, эмне жеп отурасың?» «Нан жеп отурам». «Даамдуу бекен?» «Аябай даамдуу экен. Мага да бир үзүм берчи». Макул деп быйкан бир үзүм берет. Нан карышкырга аябай жагып калат. «Күнүгө мен да ушундай нан жегим келет. Мага да ушундай нан жасаганды үйрөтчү», деди карышкыр. «Болуптур. Үйрөтөйүн. Биринчи жерди терең айдаш керек. Ошондо эле нан чыгып калабы?» «Жок. Андан кийин топуракты майдалап тегиздөө керек». «Болду. Эми нан чыгабы?» «Шашпа. Эми урукту себиш керек. Анан нан өзү эле жайнап чыга береби?» «Кандай чыдамын жок немесиң? Эми жер бетине чыккан буудай кардын астында өнүп, эрте жазда көгөрүп чыгат. Жайда кандыра сугарып, бышканда оруп кырманга алып барып бастырыш керек». Эми нан жайнап чыгып калабы?» «Жок эми. Буудайды каптап тегирменге алып барып, ун кылып тартырыш керек». «Эми сен жегендей нан болобу?» деди чыдамы кетип. Анда дыйкан: «Эми табакка салып суу, туз косуп камыр кылып жууруп, аны ачытып оттон жагып, көмөч казанга салып бышырыш керек. Анан даамдуу болгон нан пайда болот». Муну уккан карышкыр: «Жок, мындай машакат менен бышкан нандын кереги жок. Оңой табылган оогат керек». Дыйкан: «Болуптур. Тетиги кырдын ар жагында бир семиз бээ жүрөт. Осону барып жей бер», дейт. Карышкыр сүйүнүп барса, чын эле семиз бээ оттоп жүргөн экен. Карышкыр түз эле барып: «Мен сени жейм, курсагым аябай ачты», дейт. «Жесең же бирок. Эң оболу, менин арткы бутумда алтын такам бар. Осону алып, ал сага кереги тиет, анан жей бер», деди. Карышкыр сүйүнүп: «Этке да тоет экенмин, алтындуу да болот экенмин» деп, бээнин артына барып бутумду көтөр, дейт. Бээ арткы бутун көтөрүп, кос аяктап карышкырды оозго тебет. Карышкырдын тиштери калбай талкаланып, оозу канга толот. Ошондон кийин карышкыр оңой оогат жок экенин түшүнүптүр. Ач көздүк акылдан ажыратат. Арстандын күчүгүн асыраган мышык. Кыргыз эл жомого. Бир мышык каңгап жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна кысып, эмизип асырап алат. Убагы келип, арстандын күчүгү албарсаз уулу, чоң арстан болуп өсөт. Өз тамагын өзү таап жей баштайт. Бир күнү карда ачкан арстан өзүн асырап чоңойткон мышыкты жемек болот. Мышык тигиенин жаман оюн сезип, андан мындан бир тийип, таякка тал башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка: «Ой, ак сүтүн эмизип асырап баккан энем, тууган энемден да асыксың. Бар акылыңды үйрөтүп бакканда, эмне үчүн ушул тал башына атып чыкканды үйрөткөн жоксуң?» дейт. Анда тал башында турган мышык: «Ол да айланайын, кайрымдуу балам. Сенин кичинекейиңден боорума басып өстүрдүм. Билген акылымдын баарын үйрөттүм. Бирок кулкунумдан коркуп, бир өнөрүмдү үйрөтчү элем. Аным акыл болуптур», дептир. Ошондон улам кулкуну жаман коратат деген макал калыптыр. Рахмат көргөнүңөргө. Эгер жакса, колдоо катары лайк басып, комментарий жазып, досторуңар менен бөлүшүп коюңуздар.
Kırgız el jomoğu, münüşkör. İlgeri, 10 jaştagı münüşkör bala baydın üyüne meymanga barat. Bala anın bürkütün görüp taңgalat. Bay bolso boğa eç kim tiýbesin dep eskertet. Münüşkör bala kuş menen süýleşip jatkanın baydın balası görüp kalat. Ertesi bürküt münüşkörgö özü gelip kongondo baары taңgalat. Bay münüşkörgö, menin kuşumdu 2 jıl bagıp tapta bersen, kızımdı saga turmuşka berem dep ubadılayt. Aradan 2 jılda ötöt. Bala suusun, tamagın berip, kamkorduk menen garayt. Kuştu elge görgöze turgan gün da gelet. Bürküt balanın buyruğun atkarıp asmanga götürülöt. Münüşkördün aytkandарын baарын atkarat. Bay ubadasına turup, kızın balaga turmuşka uzatat. Baydı kızı жылуу жүзү менен карайт. Kırgız el jomoğu. Balta jutar. İlgeri bir zamanda Çömotoy attуу adam boluptur. Al büt kuştardın tilin bilip, alar menen kadinkidey süйлөшчү экен. Al bir günü öz үйүнүн жанындагы дөңдө отурса, bir көк жору учуп келип, Çömotoyго салам айтат. Андан соң каттуу таарыныч менен Çömotoyго кайрылат. Мен баардык куштардын чону төрөсү болсом, анын үстүнө сакалдуумун, жүнөдүрүм да чарала. Таз жорудай тарпандып, сасыган эт жебеймин, тишиме, тамагыма жумшак деп сөөк жейм. Мени өз атынан эле аташпайбы? Же кумайыктын энеси Буудайык деп аташса жаман болобу? Дептир капаланып. Çömotoy карын боору эзилгенче күлүп, мына, муну жутуп жиберчи. Мен ошого карап жакшы ат берейин деп, колундагы балтаны көк жоруга сунду. Ошондо көк жору балтаны ап этире сугунуп жиберген экен. Мына, атында даяр болду. Анык балта жутар экенсиң, деп Çömotoy ого бетер күлгөн экен. Көк жору ошондон баштап балта жутар атка конуп, өз атына ушул күнгө чейин ыраазы экен. Илгери бир капчыгайдын арасына кот өлкө ийин жасап алып көп жыл жашаптыр. Бир күнү аба ырайы суук болуп, түлкү ийинден чыгып тамак изеп жөнөйт. Ал кетер замат ачка карышкы түлкүнүн келишин күтүп ийине кирип жатып алып. Түлкү курсагын тойгузуп, кечкисин ийине кайтып келет. Караса ийиндин жанында карышкырдын изи бар болот. Ийиним, сен соо эмессиң го, ар дайым мен келгенде жооп берчү элең. Ал кайда деп кыйкырат түлкү. Карышкыр түлкү келгенин угуп, ау деп уулайт. Түлкү күлүмсүрөп, бая эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен тазаланып келейин деп жылт коюп качып кетет. Карышкыр болсо түлкү кайтып келет деп ийинде күтүп жата берет. Аңчылык кылып жүргөн мергенчилер ийинди көрүп калышат. Мергенчилер капкан коюп, аны кар менен жаап коюшат. Карышкыр сыртка чыга берери менен капканга түшүп калат. Ал өрөө учуп, угулуп жиберет. Мергенчилер улууну угуп жетип келишет. Капкандагы карышкырды көрүп, дароо чара көрүшөт. Алыстан түлкү карап туруп, ичинен жылмайып коет. Акылга каршы күч эч качан жеңбейт деп коет. Капкандагы карышкыр кармалып, мергенчилер тарабынан айдалып кетет. Акылдуу түлкү аман калат. Ал кайра өз үйүнө келип, тынч жашоосун улантат. Илгери бир үй бүлө жашаптыр. Күйөөсү чепкен кийгиси келип, аялына кайрылууну чечти. Чепкен тигип бересиңби? Берем, бирок жүндү алып кел. Тыт, түйдөк, ийрилүү, таар, анан тигүү. Күйөөсү айтылгандай жүн издеп жолго чыкты.
Бүгін таппай койсом болбойт. Күйөөсү жүн таап келип, үйдүн алдына жетти. Макул, карап көрөлү. Эми качан даяр болот? Ал эми аял болсо, болгону эки эле томолок жипти көрсөттү. Мына бир томолок, мына дагы бир томолок, көрдүңбү, жетет да. Эки эле тура. Күн жылыйт, өрмөк согум. Жыгач алып кел. Аял токойго карата ишарат кылды. Макул. Жыгач издеп барайын. Жакшы, сак бол. Бир токой четинде жыгач аралай баштады. Адыргы кыйгананда өт, өрмөк соккон үйдө өт. Күтүлбөгөн чубуроо аны селт ettирди. Ал коркуп, шашып үйүнө кайта берди. Койком жыттагым келип жатат. Ал күйөөсү күйкөлөтүп берди. Ал эми аялжытын жыттап жеңилдей түштү. Экибилер нафкан. Дарылар тарып алыска калгаратында. Дагы бир аз жыттатчы. Бул кайталанган ишке айланды. Мейиште Күйкөмдүн жыты ага дарыдай тийди. Йорсумдар салагын бошул. Кой союп убара болбой, тиги тактанын алдындагы жүн жиптен деле түтөтө бер. Кайды жугугу Күйөөсү алгачкы майда пучокту очокко салды. Ошентип байлам жүн түтөтүлө берди. Козорук таты көгөн эт бирине киншмен жег үзүрүнчү жол. Ал күрүчөктөрдүн баары бош калганын түшүндү. Эми эс алдым. Баскыда келги аргендир. Ням мөлүбеди. Токойдо мындай шыбыроону уктум. Адыргы кыйгананда өлөт, өрмөк соккон үйдө өлөт. Мен чын эле коркуп кеттим. Баары жакшы болот. Алат. Баары жайында болот. Эми баары артта калды. Кеч да кирди, ий жылуу экен. анда эмесе айтылат да. Аялдан амал качып кутулбайт. Кот. Кыргыз жомогу, кыдыр, акыл ырыс, кыргыз тилин колдойбуз. Катталып, пикир жаза кетиңиз. Мурунку бир заманда кыдыр, акыл, ырыс деген 3 жолоочу сапарга чыгышат. Күн кайнап турган чак, үчөөнүн ар бири өзүн артык көрүп, кимелге көбүрөөк пайда алып келет, деп талаша беришет. Ошентип сөздүн учугу узарып баратканы менен, жол боюнда айдап жүргөн эмгекчил бир дыйканга туш келишет. Дыйкан аларды көрүп, токтоп, сылыктык менен салам айтып, конок Кудайдын коногу деп, от жагып нан суу сунуш кылат. Жүрөгү таза, сөзү жумшак киши экен. Кыдыр дыйканды сынап, жай гана сурайт. Жүрөгүң акпы уулум, эмгегиңди ким үчүн кылып жүрөсүң? Дыйкан күлүмсүрөп, Кудай берген күчүм эл үчүн, колумдан келгенин бөлүшөм, жакшылык кылсам жаным жай табат, дейт. Акыл ага, туура ойдон адашпа, сабыр менен жүр, деп насаат айтат. Ырыс болсо, кайда ак пейил болсо, байлык ошол жерге келет, деп коштойт. Үчөөнүн батасы ошол жерге сиңип, дыйканга кут тилешет. Айдап жаткан жериң берекелүү болсун, эмгегиң акысыз калбасын. Эртеси эле дыйкан айдаган танаптан алтын күмүштүн майда күкүк ташы сыяктуу жылтылдаганы көрүнө баштайт. Дыйкан шүгүр кылып, жүрөгү көтөрүлбөйт. Бул Кудайдын сынагы, элге да жетсин, деп жакыр Куранга бөлүшүп,
кара картаңдын батасын алат, кабар айылга бат эле тарайт. Бир өзүнчүл бай бул окуяны угуп, ичинен күйүп, көзү кызыгып калат. Ал дыйканды чакырып, кел, менин жеримди да айдап бер. Сен айдасаң байлык андан бетер чыгат, дейт. Дыйкан жакшылыкка жок дебейм, деп макул болот. Бирок байдын жерине араң кирип иштей баштаганда керемет кайталанбайт. Айдаган сайын жалпак таштар гана чыга берет. Бай ачууланат. Эмнеге меники болбойт, деп күрсүнөт. Ошондо акыл, беки адилет жүрөккө гана конот. Көзү ачкөз жерге кут отурбайт, деп айтат. Бай болсо бул сөздү укпай, иштен эмирөйү түшөт. Көп өтпөй чаң көтөрүп чоң кербен келет. Кербен башы элден дыйкандын ак ниетин угуп, издеп келип жолугат. Ак көңүл киши экенсиң, бул белекти элиңе пайда кылып колдоносуң, деп азык түлүк, керектүү шаймандарды берет. Дыйкан башы ийкеп ыраазычылык билдирет. Эч нерсеге асыкпай, шайы кетпей ишин улантат. Ошол түндөрдүн биринде айылды жоо чабат деген кабар чыгат. Талаадагы оору сыркоолорун карап, адамдарга жардам берип жүргөн дыйкан кечинде үйүнө кайтып бара жатып, токоюнун четинде жарадар болгон сулуу кызды көрөт. Кыз калтырап турат, артында куугун бардай. Дыйкан коркпо деп жоолугун жаап, үйүнө жетелеп келип, жарасын таңып, эшик терезесин бекитип, тынчтандырат. Суроо берген жок, жаман ойлобой, намысын сактап, күнү түнү көз салат. Эртеси таң атпай эле айылга хандыктагы элчилер менен кербен кайра кирип келет. Кандын кызы жоголду. Ким көрдү, ким сактап калды, деп сурак кылышат. Дагы баягы бай болсо, элдин алдында калп айтып чыгып, мен таптым, менин акылым алып келди, деп жар салып, мансапка умтулат. Эл чогулуп, акыйкат сөз сурайт. Дыйкан унчукпай турган бойдон, чыны кыздын өзүндө деп ойлонот. Көп узабай эле жыйында ошол кыз өзү да келип калат. Жүзү агарып, көзү жайнап, мени түндө талаада жоодон сактап, үйүнө жашырып, жарайымды таңып, намысымды коргогон ушул дыйкан болду. Бир ашыкча сөз айткан жок, бир ашыкча көз салган жок, деп баарын ачык айтып берет. Эл тышкы иштер министрлиги койбойт. Чын татыктуусу ушул экен, деп кол чабат. Кербен башыда ыраазы болуп, адилет сөз, акылдын жарыгы, деп билегин үстөп бата берет. Ушул маалда көрүнбөгөн бутактан сыяктуу, бирок жүрөккө жакын жылуулук сезилет. Кыдырдын куту ошол үйгө отурат. Акылдын насааты элдин эсинде калат. Ырыстын берешени дыйканга багыт алат. Хандын уруксаты менен дыйкан менен сулууга нике кыйылып, чоң той өткөрүлөт. Эл береке, ынтымак болсун, деп кубанып, батасын жаадырган сайын, дыйкандын үйү бара-бара куттуу очокко айланат. Ал байлыкка мастанбай, мурдагыдай эле эмгектенүүнү, бөлүшүүнү улантат. Көзү күйгөн бай болсо уялып, башын жер тиктеп калат. Көкөйүмдү ачкан чындык экен. Ак дилден башка бакыт жоктура, деп ичинен моюнга алат. Ошол күндөн тартып, эл арасында мындай сөз тарайт. Акыл бар жерде ырыс конор, ал конгон жерге кыдыр батат. Жакшылыкка жетелеген 3 жолоочунун мактанышы да токтойт. Себеби кимдин артык экенин элдин турмушу өзү эле көрсөтүп койду. Ушул окуядан кийин бул айылда чындыкка таянган адилет жашоо өкүм сүрдү. Ал эми дыйкандын үйү ак көңүлдүктүн, сабырдын жана берешендигин символу болуп калды. Моралы жөнөкөй да, терең да. Адамдын жүрөгү таза болсо, акыл туура жол көрсөтөт. Ырыс өз жолу менен келет. Ал эми кыдыр кутун түшүрөт. Эгер жүрөк карайлап, көздү ачкөздүк басса, алтын да ташка айланат. Ушундай экен, балдарым, акыл жок жерде ырыс да болбойт, кут да конбойт. Чалдын баласына айткан 7 осуяты. Илгери бир Ашымкан аттуу байдын жалгыз уулу болгон экен. Ашымкан атагы алыска угулган бай болбосо да, өз элинде кадыр бар адам экен. Бай өлөр алдында баласына мындай осуят калтырыптыр. Балам, мен өлгөндөн кийин артымда калган дүйнө сага опа болбойт. Сага калтырарым 7 осуят. Биринчиси, хандын вазири менен дос болбо. Экинчиси, жаңы байып келаткан адамга карыз болбо. Үчүнчүсү, доолу аялга сырынды айтпа. Төртүнчүсү, туз арамы кылба. Бешинчи, эртеңки ашка күйсөң күй, кечки ашка күйбө. Алтынчысы, тобокелге бел байла. Жетинчиси, калыстыгындан жамба,
деп айтып дүйнөдөн кайтат. Күндөрдүн биринде баягы жигит атасын ойлоп отуруп, анын өлөр алдында айтып кеткен осуяттары эске түшүп, ошону сынамакчы болот да, хандын вазирине 1000 дилде берип дос болот. Бала дагы бир күнү атамдын экинчи осуятын сынайынчы деп, жаңы байып келаткан байдын 3 күнгө деп 1000 дилде карыз алат. Дагы бир күнү жай отуруп аялына сыр айтат. Менин баланча байдын уулу байбачада ала албай жүргөн өчүм бар. Барып ошонун башын кесип келем. Сен жүктүн астына ор каздырып кой. Деп үйдөн чыгып кетип, караңгыда кызыл ала бир нерсени ороп келип, орго көмүп таштайт. Эртеси вазирдин келе жатканын көрүп, сынамакка аялын сабай баштайт. Бир кезде аялы чанырып, «Көчө эле баланча байбачанын башын кескен кан ичкич» деп кыйкырат. Бала муну угуп, атамдын айтканы чын экен деп барып отуруп калат. Үйдөн чыга элек жатса, баягы 1000 дилде берген бай келип, «Дилдемди бергин» деп жакадан алып, «Мен да ханга барам» деп ээрчип алды. Төртөө ханга барышат. Хан вазирдин сөзүн угуп отуруп, баладан «Байдын баласын өлтүргөнүң чынбы?» дейт. Бала болгон окуянын башынан аягына чейин айтып келип, ошол баласын чакырта койсоңуз эле чын, калп экендиги билинет деди. Хан баягы өлдү деген байбачаны чакыртты эле, бир заматта жетип келип салам берди. Ал эми аялы айткан орду каздырса, эчкинин башы чыкты. Хан байдын карыз дилдесин кечип, вазир менен аялды кууп жиберди да, баланы өзүнө биринчи вазир кылып дайындады. Арадан ай өтпөй хандын аялы өлүп, бир жаш кызга үйлөнөт. Аялы аркы беркиден сөз салды эле. Атам туз арамы кылба дебеди беле деп, анын алдоосуна көмбөй койду. Анда хандын аялы баладан өч алмак болуп, «Таксыр ханым, ушул вазир баландын көзүндө оту, сөзүндө мурчу бар. Акыр түбү өзүнө зыян кылбасын» деп ханга айтат. Хан аялынын сөзүнө ишенип, баланы өлтүрмөк болот да, наабайчысын чакырып, «Эртең менен урум баранда биздин үйдөн ким барса да, ысык тандырга салып жибер» деп буйрук кылат. Эртеси хан балага «Наабайчыга барып нан алып кел» деп жумшайт. Бала эчтекеден капары жок келатса, бир үйдөн түтүн булап, бир кемпир түндүк тартып жол карап туруптур. Кемпир баланы көрүп, «Балам, бүгүн күнгө жума. Жалгыз балам өлдү эле. Ошол Куран окуп даам сызып кет» деди. Бала үйгө кирейин десе, нандан кечигип кала турган. Отурбай эле кете берейин деп, кемпирдин көңүлүн кыйбайт. Ошондо атасынын «Эртеңки ашка күйсөң күй, кечки ашка күйбө» деген осуяты эсине түшүп, кемпирди ээрчий үйгө кирет. Хандын аялы балага кеткенден кийин, өлөр алдында бир көрүп, баланы табалап калайын деп артынан чыгат. Аял баладан мурда жеткендиктен, наабайчы хандын айтканы ушул туура деп, тандырга салып өрттөп жиберет. Бала антип-минтип Куран окуп, тамак ооз тийгиче күн бир убак болуп калат. Бул Жомоктун уландысы бар. Кийинки бөлүктө бир оорукчан үйрүкүгү менен акылдуу кыргый кезигишип, түбөлүк досторго айланышат. Алар бирге жолго чыгып, турмушту башташат. Кыргыйдын алгырдыгы менен Үкү сакайып, экөө жакшы күн көрүшөт. Бири-бирине ишенип, жашоого чыдаашат. Үкү күчүнө келип, өз алдынча аңлай баштайт. «Эми ар кимибиз өз күнүбүздү өзүбүз көрөлү» дешип ууга чыгышат.
Ары ууп, бери ууп, эч нерсе таба алышпайт. Ошондо үкү кыргыйды чакырып алып, «Мен сени жейм!» деп айтат. Кыргый ыйлап, достукту эстейт. Бирок үкү анын сөзүн угуп да койбой, курч тырмактары менен кыргыйды өлтүрөт. Этине тоюп алган үкү эч нерсе болбогондой токой тарапка учуп кетет. Кыргыйдын жаны асманга көтөрүлүп, жүрөгү ооруп, достун саткындыгына каргыш айтат. Үкү күндүз көрбөй калат. Анын көзү түнкүсүн гана ачылып, каргышка калганын түшүнөт. Өжөр жөргөмүш. Илгери бир замандарда жөргөмүш комурскадай өз эмгеги менен жашачу экен. Жаз келери менен таңдан кечке чейин эмгектенчү. Жашаган уюгун таза кармап, ага данды жыктолтурчу. Алар ак көңүл келип, коңшу колондоруна ар дайым карандуу болушуптур. Ошондуктан ак көңүл жөргөмүштү бүт бардыгы жакшы көрүп урматташчу дейт. Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле ата жөргөмүш менен эне жөргөмүш токойго эмгектенгени келишкен. Алар ушунчалык кызуу иштеп жатып, коңшу аарынын кайдан, качан келгенин да байкабай калышат. Эгер аары өзү үн катпаганда, алар ишин уланта беришмек. Аары мукактанып келген себебин көпкө дейре айта албады. Жакшы кабар болгондо дароо эле сүйүнчүлөп салмак. Жаман кабар алып келгенин тиги жөргөмүштөр дароо эле сезип коюшту. Бир маалда аларга кабар айтканы келген аары болгон ишти төкпөй чапчай айтып берет. Көрсө мындай экен. Коңшулардын баары ызы-чуу болуп жатканынан аары эшикке чыкса, жөргөмүштүн үйү алоолонуп өртөнүп жатканын көрөт. Эр жүрөк аарлар болбогондо, жөргөмүштүн балдары да өртөнүп кетмей экен. Коңшулардын жардамы менен балдарды куткарып калышыптыр. Ошондон баштап, жөргөмүштөр ачууланып, баарын душман катары сезип калышат. Жада калса, балдарын өлүмдөн сактап калган аары досторунда жек көрүшөт. Ошол күндөн баштап, жөргөмүштөрдө ак көмүлдүктүн жугу да калбайт. Алар үйүн өрттөгөн душманын табабыз деп, көздөрүнө баары душман сезилип калат. Акыры жөргөмүштөр жан билбеген амалды ойлоп табышат экен. Алар шыпылдата тор согууну үйрөнүшүптүр. Анысы бара-бара үкмүштүүдай чалма тузакка айланат. Ошондон тарта, бул балакеттүү тузак далайларды убалына калды. Бат эле жөргөмүштөр мыкаачынын макаачысы болуп чыга келишти. Кандай жан болсун, баары бир иши кылып торуна илинсе болду, дароо канын соруп жеп коет, алардын кыйналганына карабай. Жөргөмүштү алкап жүргөн достору эми каргашчу болду. Ал тургай аарлар бул мыкаачылардын тукумун сактап калгандарына өкүнүп да жүрүштү. Себеби кез-кез аарлар да алардын тузагына илинип калып жатты. Аары ак тилден келип, күлк мүнөзүн оңдосун суранды. Бирок жөргөмүш кайра күчөйү берди. Анын сезимин бир гана ой, душманды табуу бийлеп алды. Бирок күнөөкөр ким экенин билбей эле, колуна тийгендин баарын жазалаган. Андан бери жүздөгөн кылымдар өтүптүр. Бирок жөргөмүштүн ачуусу аликче тарабаптыр. Өжөр жөргөмүш дагы эле көпөлөрөктөн тарта чымын-чиркейдин баарын жеп келет. Курулай өжөрдүк кунарсыздыктын белгиси деген экен бабаларыбыз. Бул лакап да ушул жомоктон улам жаралган окшобойбу? Жалгыз көздүүдө. Илгери өткөн заманда улуу тоонун арасын мекендеп, жалгыз көздүүдө жашаптыр. Ал тоодой ташты томкоргон өтө зор болгондуктан, анын күчүнө эч ким тең келе алчу эмес экен. Ал дөө мекендеген тоого мергенчилер да даап барылган эмес. Жалгыз көздүүдө дөөлөрдүн башчысы болгон. Кедей кембагалдардын тынчын алган бул дөөлөрдү жок кылыш үчүн айылдын эли чогулуп кеңеш курат. Айылдан чыккан атактуу мерген, балбан, акылдуу, чукугундай сөз тапкан жигит, досу экөө бармак болушат. Алар азыктарын арттырышып, курал-жарактарын алышып, дөөлөрдү издеп жөнөшөт.
Көп издебейле, алардын алдынан жалгыз көздүү дөөнүн өзү чыгат. Далдайган чоң денелүү, буттары бууранын санындай, чекесинде жалгыз көзү бар, мурду узун, учу ийри, денесин жүн баскан. Дөө адамдарды көрүп каткырып күлөт. Силер мага жем болгону өзүңөр келдиңерби, дейт. Жигиттер да каткырып көздөрүнөн жаш чыкканча күлүшөт. Таң калган дөө. Силер эмне күлүп жатасыңар, деп сурайт. Мергенчи: аялым дөөнүн этин таап кел деп жиберди эле. Бат табылганына сүйүнүп жатам. Болгондо да жалгыз көздүүсү. Сен үчүн келгенбиз. Досум, тезирээк колдон чыгарбайлы, качып кетпесин, деп дөөнү качыра бергенде. Дөө: мен бир атанын жалгызымын. Өлтүрө көрбөгүлө, экинчи малынарга тийбейм, деп жалбарып жиберет. Анда мергенчи: кайдан табам башка дөөнү? Мен үйгө дөөнүн этин алып барышым керек, дейт. Дөө ойлонуп туруп: ушул дарыянын ары жагында арал бар. Ал аралга суунун өйдө жагынан өтүп келсеңер, ошол аралда 3 дөө жашайт, деп айтып берип, өзү качып жөнөйт. Мергенчилер жалгыз көздүү дөөнүн айтуусу боюнча аралга келип, талдын башына чыгып дөөлөрдү күтүп отурушат. Бир маалда дөөлөр келиштип, арасында жалгыз көздүү дөө да бар. Ал дөө болгон окуяны дөөлөргө айтып берип, адамдын өзү кичинекей болгону менен алар акылы, тапкычтыгы, куулугу менен бизди жеңет. Алардан сак болушубуз керек. Ошондуктан жер которуп башка жака жашап, адамдарга тийбейли, деп сүйлөп жатканда, дөөлөрдүн ортосуна талдан досу кулап түшөт. Мергенчи болсо: кармагын баарынын тең эти керек, деп кыйкырып жиберет. Ошондо дөөлөр корккон бойдон кирип жаткан дарыянын суусуна боюн таштап, агып жок болушат. Эки дос дөөлөрдү жок кылып, элине келишип, жыргап жашап калышат. Кыргыз элинин жомогу. Түлгү менен сүлөөсүн. Түлгү суу жектеп келе жатса, алдынан сүлөөсүн чыгат. Саламатсыңбы түлкү? Дейт сүлөөсүн. Саламатчылык, сүлөөсүн. Ай, сенин теринин жакшынакайын карачы. Ушундай жалтыраак болуу үчүн сен эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип? Үйрөтчү? Үйрөтөм, деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү түнү турбай жатсаң, мендей жалтырак болуп каласың. Сүлөөсүн сүйүнүп кетип, музга барып жатат. Жатып томуп калат. Түлкү, мен үшүп кеттим. Жата кой. Жалтырак болосуң. Терин калыңдап, жүнүң жалтырак болот. Түлкү чыдабай баратам. Чыда. Сүлөөсүн чыдабай кетип, туруп жүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Көрсө, куйругу музга тогуп калыптыр. Сүлөөсүн бардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери бардык сүлөөсүндөрдүн куйруктары кыска болуп калыптыр. Чынчыл чыпалак. Бармак, сөмөй, ортоңку, аты жок. Чыпалак деген 5 бир тууган болуптур. Бир күнү бармак, уурлук кылабыз, деп инилерине кайрылат. Анда сөмөй, кылсак кылабыз, деп макул болот. Ортоң карап туруп, уятын кантебиз, дейт. Аты жок ортоңдун сөзүн угуп, эмне дээрин билбей калат. Аңгыча чыпалак, соёсо соёлу, сорпосуна тоёлу, деп кубаттап жиберет.
5 bir туугандын 3-өө уурдаганды колдоп, 2 ыргылжың болуп калат да, көпчүлүктүн демилгеси менен уурулукка барышат. Айылдагы бирөөнүн семиз коюн уурдап келишет. Түнү деп союшуп, этин жеп, сорпосуна тоюшуп, керисин жайып коюп уктап калышат. Аңгыча коюн жоготкон киши келип, 5 bir тууганды ойготуп, козумду жоготуп издеп жүрөм, көрбөдүңөрбү? Деп сурайт. Көргөн жокмун, дейт бармак. Көргөнүм жок, деп безелет сөөмөй. Кандай кой эле? Деп сурайт ортом. Койдун ээси койдун өмүтүсүн, эң тамгасын айтып бүттө жаздап калганда, чыпалак чынчылдып бирдеме айтуудай болуп кетет. Ошондо тигинин өмүн көргөн койдун ээси чып-чып чыпалак, чычандаган кысталак, чыпылдабай чындыкты айт, деп каттуу айтат. Коюнду биз сойгонбуз, сорпосуна тойгонбуз, керисин ташка жайып койгонбуз, деп чыпалак чыдабай кетип айтып коет. Жарайсың, чынчыл чыпалак, деп койдун ээси аны мактап, берки төртөөнү кылмышын ашкерелеп, коюн төлөтүп алат. Бир айылда акылман казы жашайт. Дал ушул жерде акыл менен чындык сынакка түшөт. Жигит алыс сапарга узап, коңшу аксакалга аманат кылып түйүнчөк калтырат. Мен келгенче сактай тур деп. Жылдар өтөт. Жигит кайтып келип аманатын сурады. Жолдон үмүт менен жана ишеним менен келди. Аксакал, эч нерсе алган эмесмин деп тааныды. Жигит тынч гана түшүндүрдү, бирок жооп өзгөргөн жок. Айылдагылар казыгы бар деп айтышты. Адилет сөз терезеден түшкөн нурдай жол көрсөттү. Казы баарын тыңшап, чыныңарды айткыла деди. Тынч мүнөзү менен келгендерди тынчтантты. Казы сурады, кайсыл жерде бердиң? Бала жооп берди. Теректин жанында. Эмеси ошол теректи суракка ээрчитип алып келгин, деди казы. Казы мөөрүн сунуп, теректи ээрчитип кел, деди. Жигит жолго түштү. Аксакал иштен кубанды. Терек да келет беле деп. Бир аз өттү. Казы сурады, жеттиби деп. Аксакал шашпай, жете элек деп айтты. Дагы убакыт өттү. Эми жеттиби? Жетип калды, деди ал, билбей эле өзүнүн кайырмакка иленгенин байкабады. Кайра кайттыбы? Кайтып калды, деди. Жигит келип, терек келбей койду. Мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес, казы, деди. Казы жылмайды. Ал келип кетти деп жооп берди. Келсе мен көрбөйт белем? Казы чалга тигилип туруп, жай гана айтты. Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек дедиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра кайтып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы? Деп чалдан сурады. Чал үн сөзсүз башын ийкеп жиберди. Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча албаган болсоңуз, анда теректин кайсы жерде, ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра кайтканын кантип билдиңиз? Аксакал күнөөсүн моюнга алып, аманатты кайтарды. Сабак. Акыл адилеттин досу, сөз күбө. Дыйкан менен доңуз бир дыйкандын эгини жакшы чыгып, жайкактап баш алып калганда доңуздар келип, эгинин тебелеп, тумшугу менен жер казып кетчү болду. Бир нече жолу дыйкан доңуздарды кууп чыгарып, эми жолобуз деп ойлоду. Бирок доңуздар болбой эле эгинин ойрондоп жүрө берди. Бир күнү дыйкан доңуздардын азуулуу чоңун кармап алып, аны терекке бек танып салды. Чоң таякты колуна алып, өзүң айдаган эгинде эле ойрондоп жатасың. Сен ошол жазында кош айдаганда кайда элең? Деп кулак тупко келтирип туруп, бир чаап жиберди. Тучко коркулдап чаңыра баштады. Ого этер жиндеген дыйкан, кош айдап бүтүп тукум сепкенде кайда элең? Деп тумшук талаштыра бир чаапты. Арык чаап сугарганда кайда элең? Деп экинчи кулак тупко сокту. Доңуз чаркайланып, чанырып, айласы куруп тегерене баштады. Бирок дыйкандын да жаны кашайган, ага боору ачыган. Андан бетер ачуусу келип дем албастан туш келди келтек менен чаап жатты. Кош айдаганда кайда элең, чочко? Эгин сугарганда кайда элең, чочко? Деген сайын келтек таяк тийип жатты.
Ошентип дыйкандын эмгегин билбеген доңуз канжалап, чаңырып жатып өлгөн экен. Урматтуу достор, жомокторубуз ушуну менен аяктады. Эгер сизге жакса, лайк басып, каналыбызга жазылып, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Алдыда дагы көп кызыктуу жомоктор күтүп турат. Кийинки жомокто жолугушканча.